Ош шаардык кеңешинин депутаты Алымбек Өмүрзаков шаардык жыйындарда ар дайым элдин көйгөйүн көтөрүп келген. Өзгөчө сүрдүрүүгө туш болгон үй ээлеринин укуктары сакталууга тийиш экенин жана компенсация маселесин тез арада чечүү зарылдыгын белгилеген. Кызыл китептер бар го, ошолорго мен сунушум бар да, компенсацияны жарыялап туруп, механизмдерди тез арада жарыялап коюшубуз керек. Мына ГИКтен үйлөр салынып атат, МИПтен да үйлөр салынып атат. Анча мынчаларын компенсация кылып, ошол кызыл китептеги снос болуп кеткен үйлөрдүн ээлерине берип коюш керек. 65-жылы алар кызыл китепти алганда жолдун планировкасы ошондой болгон. Айына 2 машина өтсө, жол 6 метр болуп предусмотрено болгон, аларда күнөө жок. Урматтуу Алымбек Замырбекович, сарсанаа болбоңуз. Кудай кааласа, снос болуп, үйсүз калып кетпейт. Кудай кааласа, баарын көчүрөбүз, эч кыжаат болбоңуз. Түшүндүм мен. Рахмат, регламентти билесиз, а? Рахмат, түшүндүм мен. Рахмат.